Нурланбек Тургунбекович. Азыр Ош шаарында бүгүн бир аябай кыжырды кайнаткан вопиющий бир факт катталыптыр. Ломоносов атындагы орто мектептин директору Алмаматова Динара Абдимиталиповна дейт. Окуучу 9-класстын Д классын окуучусун Акмат кызы Даткайымды классынан сүйрөп чыгып, коридордо форманын туура эмес кийип келдиң деп сабап салыптыр. Чоң энеси ата-энелери жазып, чалып кайрылып атышат. Ушул боюнча Алмаз Акунжанович, министр образования, укук коргоо органдары тез арада ыкчам 9-класстын кызын сенин формаң башкалардыкына окшош эмес экен деп классынан сүйрөп чыгып, коридордо сабап салыптыр мектептин директору. Бул эмне деген бул? Акмакчылык. Ушуга окшогон кишилер билим берсе, билим берүү мекеменин директору болсо, кандай билим болот балдарда? Анан экинчи маселе, учурдан пайдаланып кетейин. Бүгүн бизде сессия болгон болсо, ушул менен апрелде келет экенбиз. Ноокат жолу кайрадан эле. Алмаз Акунжанович, биринчи слоюн былтыр басышкан, ага чоң рахмат. Ноокат жолу 30 жылдан бери башталып элек болбогон жумуштар болуп атат. Бирок жанагы биротоло аягына чыгарыш үчүн азыртан Минтранс жана мобилизация деп коет техникаларын алып барып, даярдана берсин. Эртерээк аракет кылыпчы. Себеби жанагы жаз алды менен эртерээк жумушту баштаса, ошол жол биротоло бүтүп калсын дегеним. Бул боюнча мамлекет башчыларына да чоң рахмат. Бул Союздан бери эч ремонт көрбөгөн жол эле капиталдык ремонту башталды. Эми ушуну аягына чыгарып коюш керек. Ушуну айтып коеюн. Рахмат.